Россияга эч ким өз ыктыяры менен Россиядан Кыргызстандан жакшыраак деп келген адамды мен практически көргөнүм жок. Балдарыбыз оңолуп калсын, балдарыбыз акылдуу болсун, ыймандуу болсун, ден соолуктуу болсун. Билим менен, тарбиялуу балдар менен Кыргызстанды буйрса, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошолуп, өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди ушундай жарнама катары эл көрсүн. Менин аты жөнүм Адахан Жусупшажанов. Ошол ата-энелер мектебинин Москва филиалындагы координатору боломун. Жана биз 1 жылдан бери ишибизди улантып келебиз. Ошондо бизге спонсор катары бизди ошол бөлмө кабинет менен каржылап келген Планетанын директору Зарита Ахматова эжекебиз. Эжеке сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чарада сиз спикерсиз. Коом жана аял деген темада бизде эжекебиз бүгүн лекция окуп берет. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Аябай сонун уюштуруптур. И ошо ишеним арттырып, бизди чакырып, спикер кылып, ошо элдерге кичине болсо дагы өзүбүздүн опытыбыз менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн силерге да чоң рахмат. Мындай долбоорлор дагы көп болуп туруш керек деп эсептейм. Айрыкча бул ата-энелер жөнүндө бул өтө азыркы замандын маанилүү темасынын бири. Рахмат эжеке, биз келечекте билимдүү муун жаркын келечек дейт. Билим сапарында бүгүн чогуу калкыйлы, чогуу балкыйлы элге бир ушунчалык билим берсек дагы бүгүн биздин нутугубуз, жеңишибиз болот. Жана ошондой эле сизге терең ыраазычылык билдиребиз эжеке. Рахмат. Эгер сенде маалымат бар болсо, сен анда дүйнөнү башкарасың. Себеп биздин бүгүнкү кечебизде өзгөчө бир маалыматтар болот. Барыңыздардын жүрөктөрүңүздөргө бир жакшы багыт салт берип иштебек. Менин атым Ерлан деп тааныштырып кетти. Өзүм ат башыдан болом. Жалпы кыргызбыз, Кудайга шүгүр. Гапыр Мадаминов агайыбыз Баткендин лейлегинен мен агайды издеп жүрүп 5-6 жыл болуп калды, шакирти болгонмун. Бардыгыңыздар дасторкондун четинде балдарыңар менен, үй бүлөңөр менен отуруп дайыма чай ичесиңерби, тамак ичесиңерби деген суроодо көпчүлүгү жок, андай боло бербейт. Канчабыз жумуштабыз, кээ бирөөбүз метродо жүргөн учур болот, кээ бирөөбүз уктап атабыз, кээ бирөөбүз мындай, кээ бирөө фастфуд жеп алат, кээ бирөө тойдон тоюп келет дегендей маанини айтышат. Урматтуулар, келиңиздер. Дасторкондун четинде Гапыр Мадаминов агай Кыргызстанда бүгүн 50дөй университет бар болсо, жогорку университет, ал эми Гапыр Мадаминов бүгүнкү күндө Кыргызстанда, Москвада, Россияда, Америкада, башка жакта кыргыздар үчүн ар бир үй бүлөгө университет ачты. Ал университеттин аты Дасторкондун четиндеги университет деп аталат. Айтыңыздарчы, бирок чындыкты гана айталым. Балдарыңыздар менен акча табууга убакыт бөлөбүз. Туура, иштейбиз, жумуш көп. Бирок чындап айтыңыздарчы, балам менен маңдай тескей, атайын тарбиясы үчүн, билими үчүн бир күндө 1 saat көңүл бөлөм дегендер барбы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Урматтуулар, 20, 200, 300 адамдан 20. Ар бир адам өзүнө өзү жетекчи болуш керек экен. Урматтуулар, бир мекемени башкарсаңар дагы жакшы. Планета 312дей болгон чоң ишкананы башкарган Зарита эжедей болсоңуздар андан бетер. Москвада туруп кып-кыргыз бала чоң имараттардын ичине Фрунзе деген ресторан ачкан Нурсултан агадай болсоңуздар дагы башка. Баары бир жетекчиликти үйрөнүш керек экен.
жана жок мен жетекчи эмесмин деп эч кимиңер айта албайт экенсиңер. Ар ким өзүңөрдүн напсиңерге жетекчи экенсиңер. Ар ким өзүңөрдүн кыялыңарга жетекчи экенсиңер. Ушул китеп менен урматтуулар, кызым менен балама мындайды үйрөттүм, жетекчиликти үйрөттүм. Кандай жетекчилик? Урматтуулар, алар өздөрүн тарбиялап, жетектеп менден 5 түрүлүү бонус ала алат. 5 түрүлүү. Мен кыздар балдарыма мындай деп сурайм. Күнүгө күн кирип атканда жолугушуу болот үйдө, атайын 2 саат отурабыз. Ошо маалда биринчи суроо мындай. Балам, кызым, бүгүн уттуңбу же утулдуңбу деп сурайм. Уттуңбу же утулдуңбу? Ал кандай? Эгер кызым балам бир нерсе, жаңы нерсе үйрөнсө, алар уткан болот. Эгер жаңы нерсе үйрөнө албаган болсо, утулган болот. Атайын журналыбыз бар, дата коюлат, уткан күнүнө плюс деген белги коюлуп кете берет, утулган күндөрүнө минус деген белги коюлуп кете берет. Bir жылды эсептейбиз, же 6 айга, 3 айга эсептейбиз. Плюсу көп болсо, алар каалаган нерсесин алып берем. Эгер минусу көп болсо, анда плюсуга жеткирмейинче ала турган нерсе жылдырылат. Мындан урматтуулар, бала жөн эле шоколад алып берчи, паркка алып барчы, башка кылчы, ашыкча мындай кылам дегенге болбойт. Караңыздар, плюс менен биринчи бонус кетет. Экинчи, урматтуулар, менден ушундагы адат кылып алганбыз, жакшы экен. Экинчи бонус, жакшы иш кылса, сотка көрсө болот, минутасына, же акчалай стипендия алса болот, же каалаган паркына барса болот, же атасынын батасын алса болот. Азыр кимиңиздер барыбыз раковинага кол жуйбуз. Эми ал батаны жөнүнө берип кое бербейсиңби дегендер чыгар. Айтайын дегеним, урматтуулар, балдарды үйрөтүшүбүз керек экен. Бата алыш үчүн барыңар раковинага кол жуйбуз, Урматтуулар, мен балама үйрөттүм, 5 жаштагы балам, мен раковинага көбүрөөк кол жуубаганга аракет кылам. Дайыма балам кызмат кылсын деп, чөгүнгө суу даярдап, колума суу куят, чай ичерде, тамак ичерде. Келгиле балдарды кызмат кылууга үйрөтөлү. Мына ошентип үйрөнсө болот экен. Бул, урматтуулар, бала өзүн өзү жетекчиликке үйрөтүп атат. Бүгүн биз лектор болуп келгенбиз. Атыбыз Эрлан Жыргалбек уулу. Ушунча элди алдында сүйлөгөнүбүзгө, маалымат бергенибизге себепчи болгон ушу ишканаларга ыраазычылык айтабыз. Бүгүн болуп көрбөгөндөй бир руханий майрам болуп атат десек болот. Адамдардын баары сүйүнүп, кол чаап, бала тарбиялоо жөнүндө маалымат алып, бүгүн эле барып баламды тарбиялай калсам экен деп, мына жерден китептерди көрүшүп, алышып, мындай иш-чараларды көпкө уюштуруш керек. Себеби агартуу тармагы бул өтө маанилүү. Канчалык адамдарыбыз, жаштарыбыз билимдүү болсо, ошончолук эл, жерибиз, бири-бири менен болгон мамилелер, алыста мына Москвада жүргөн, башка Орусияда жүргөн адамдарыбыз дагы өзүнүн улуттук жана жалпысынан мусулман бир тууган болгонубузду эске алып, бири-бирине жардам бере турган мыкты адамдар болсо деп ойлойбуз. Ошондуктан уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө айрыкча Планета 312 чоң рахмат айтабыз. Ар дайым ишиңиздер ийгиликтүү боло берсин. Акчаңыздардын канча бир бөлүгү ушундай иш-чараларды уюштурганга, жакшылык иштерге, мындан башка да көп жакшы иштерди угуп жүрөбүз. Ошол иштериңерге Аллах Таала береке берсин. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, тапканыңыздарга Аллах Таала береке берсин. 15 жыл мурун илгери только койка место алышчу адамдар. Эмне үчүн? Гражданин России болгон үчүн просто сага квартира сдавать этпейт. Көп балалы болгон үчүн квартира сдавать этпейт. Айла жоктон балдарыбызды чоң энелерине, чоң аталарына в лучшем случае. А в худшем случае абысындарга, кошуналарга таштап келген учурлар дагы болгон. Ошолордун бири мен дагы өзүм балдарымы апама таштап келгем. Анан баласы жок, өзүң болсоң кандай пайда келтире аласың? Балаң алыста болсо, сенин оюң только балаңда болот. Башка эч нерсеге колуң дагы барбайт. Айласыздан инструкция менен ишке барасың, келесиң. Андай адамдан пайда вряд ли будет. Вряд ли биз коомго бир жакшылык алып нерсе алып келе алабыз. Ошондо мен өзүмө
өзүмдүн үй бүлөмдү топтош үчүн, өзүмө үй алыш үчүн, себеби мага эч ким квартира сдавать этпей койгон үчүн. Банктардан ипотека жолу менен үй алса болобу деп изилдеп, өзүмө үй алып, өзүмө балдарымы алып келип, балдарымы окутуп, анан кошуна колоңдорум, тааныш билиштерим көрүп, ошонун артынан анан ушул компания ачылып калган. Мен бул менен көргүлөр сындар, ар түрдүү сындар болот, конечно. Ипотекага алып берип койгондан эмне жыргап атасың, мактанып атасың дегенчи. Но время доказало, что ипотека для большинства это единственная возможность, к сожалению, потому что уровень дохода накопить и инфляция деген нерсе бар, инфляциядан көп акча топтош, к сожалению, не у всех получается. Но это туура эсептеп, өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү туура колдонуп алганда гана. Азыркы күндө 8000ден ашуун, алардын көпчүлүгү биздин кыргыз жердештерибиз, гражданин России, гражданин Кыргызстана, неважно. 8000ден ашуун адам өздөрүнүн үй бүлөлөрүн топтоп, ошол эле балдарына туура тарбия берип, балдарына көңүл буруп, балдарына өзүн жыттатып, өзүнүн мээримин төгө алган бактылуу үй бүлөлөр пайда болду. Бул Баарыңыздар көргөн Агай деген сериалдагы ушул китептин негизинде тартылган экен. Мен окуп отуруп, Гүлсаранын айтып берген жазгандарын окуп отуруп, бир кыялдандым. Мен дагы Кудай буйрса Агайдай бир ата боло алсам, менин кызым дагы ушинтип жакшылыкта эстеп, эскерип айтып берсе деп. Ошондуктан урматтуулар, аталар үчүн. Окуган апалар. Өзүңүздөргө бир жакшы багыт таптыңыздар. Жазып жүргөн күндөрдүн биринде Руслан Акун, режиссер, Агай киносунун режиссеру, 300 беттик ойлоп табылган сценарий жазыптыр мугалим жөнүндө. Бирок ойлоп табылган. Анан ишинин мыктылыгын карасаңыз, элдерге сунуштап туруп, окуп берип туруп, кайра фидбек алат экен да. То есть ой пикирин угат экен. Бул чындыкка окшошуп атабы? Чындап мугалимдердин жашоосу ушундайбы деп сураса, ар экинчи сураганы сиз Гапыр Мадаминовду тааныбайсызбы? Бир сүрүштүрүп көрбөйсүзбү? Ошол кишинин өзүнөн да сурап көрбөйсүзбү? Кыргыз мектептеринде кыргызча окутуп, шарты жок жерден дагы мыкты балдарды чыгарган ушундай агай бар деп айта беришиптир. Не болгон агай деп анан YouTube, Instagramдарга кирип, бүт интервьюларын угуп чыккандан кийин, рахмат эже, чоң рахмат. Угуп чыккандан кийин жанагы 300 беттик сценарийни жыртып салыптыр дагы бизге чалылды. Zoom конференция кылайлы, бир маселе талкуулайбыз деп. Анан ал жерде ошо агай, сиздин ушундай кыргыз мектебиңиз ийгилик жаратып атса, методика жаралган болсо, башка мектептерге да жайылса дейбиз. Ушу жөнүндө кино тарталы десе, атам скромный болуп, мурдакы муун билесиздер, көбүрөөк скромный. Жакшы мугалимдер көп, эмне үчүн мен жөнүндө тартасыңар, башкаларды тарта бергиле деп койду. Мен отурам да ал жерде. Жанагы кинодо кызыны урушчаак кылып көрсөткөн го билесиздер. Ошол жерде чыккамда мен жок, эмнеге башка мугалимдер жөнүндө тартат экен? Мен да ушу биздин мектептин тарыхы жөнүндө тартат. Бул жерде көп элге сабак болчу окуялар, методикалар көп. Анан мен аны эссе кылып жазып жүрөм, даяр сценарий деп айтып салдым. Анан кийин Руслан Акун дагы жок, агай тартабыз, уруксат бериңиз десе, атам элге пайдалуу болсо мейли деди. Ошо конференция бүтөрү менен мен жана жазып, анда 28 бет гана болчу. Азыр бул 176 бет болду, толукталып, экинчи выпуску. Руслан Акунга жибердим. Кийин кинону көрсөм, үй бүлөнүн ракурсунан өзгөчө методиканы атам дагы түшүндүрүп берди. Кудум эле ошо менин эсселеримде жазылган сөздөр. Жана суу кетип атса, арыктан чыгып кетсе буруп коет го. Аны ошондой кылган окуучуларды атам адамгерчилигиң бар экен деп Ленинабадка, башка өлкөнүн шаарына экскурсияга апарчу. Аны агайдын өзүнө кылып бираз өзгөртүп, анан киного кошуптур. Бул кино болуп чыккандан кийин, 1 жылдан кийин анан меники толукталып китеп болуп чыкты. Ошондо паркта мага келген жанагы идеяны деп койгонумда эмне болмок экен? Жоголуп кетмек.
Атамды сүйүнтө алмак эмесмин, ыраазы кылып дубасын ала алмак эмесмин, ал балким кино болмок эмес. Көп жакшылык иштер калып кетмек экен да. Ошон үчүн сабак бир идея келгенде сөзсүз жазып алабыз, анан артынан түшөбүз. Мага көбүрөөк жакканы ушул Эрлан Жыргалбек уулу агайдын оюн аркылуу баланы билимге кызыктыруу деген жана ошол телефонду туура пайдалануу деген темадагы айткан кеңештери жакты. Тегиз эле бардык спикерлердин айткан кеңештерине биз амал кыла турган болсок, келечек муунду татыктуу тарбиялап өстүрө алабыз деген үмүттөбүз. Миңдин арасынан 10 бала чыккан, бул кайсыл ата эне баласына кам кылгандар? Эми биздики мындай да акчасын төлөп коет. Айына 2000 сом, 3000 сом төлөп коет. Болду, анан баласынын үй тапшырмасын, баласы кандай жыйынтык көрсөтүп атат, карабайт такыр. Эч убакыт бөлбөйт. Ал эми жанагы жакшы мындай чыкканда жакшы, мыкты результат көрсөткөн балдар, алар сөзсүз түрдө ата энеси балдарына күйүп, кечинде жумуштан кийин убакыт бөлүп, мындай треугольник формада болот да дайыма. Бала, устаз, ата эне. Бала, мугалим, ата эне. Эки эле тараптуу болсо, эч качан жылыш болбойт. 3 тараптуу иш болуш керек. Анан эң жакшысы, мен билесиңерби качан сүйүнөм? Качан ата эне мага келип, менин балам, кызым кандай окуп атат? Жылыш барбы? Дейт, а мен дароо андан сурай калам. А үйдө кандай результат деп биз бири-бирибизди түшүнүп, күттүрдүң ана мениңе гүлбакта, күйүттү алдым сен үчүн, жамса саңа боло жактырсаң, жал-жалыңган чагамын деп жүрөм. Assalamu alaikum. Ошо бүгүн билимге сапар аттуу семинарга келип, аябай өзүбүзгө пайдалуу билимдерди алып атабыз. Бүгүнкү семинар жогорку деңгээлде өттү деп уверен айтамын. Бүгүнкү семинар бизге мындай семинарлар дагы да көп болушун дагы бир жолу далилдеди. Жана ата-энелер мектеби бул кыргыз элине, кыргыз ата-энелер, кыргыз үй бүлөлөр үчүн аябай чоң жардам берерин, чоң ийгиликтерге жетишерин, илимкөй, күчтүү мамлекетти курушуна жардам берерине ишенемин. Бул агайыбыздын ыраазычылык каты эле мен жеке өзүмдөн кыргыз боз үйдү алып келдим. Ар дайым өлкөбүз эркин, өзүбүздүн улуттук үйлөрдө жашаган, балдарыбызды кыргызча тарбиялаган, маңкурттар эмес, өзүнү өзөгүнү тааныгандардан жана күчтүүлөрдөн бололу, үйлөрүбүз жарык болсун, бактылуу балдарды тарбиялайлы. Орске, Меримаев. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бизди Москвадагы билим мигранттары дейли, билимдин баалуулугун сезген мекендештер, ата-энелер мектеби Москва филиалы семинарга чакырышкан болчу. 300дөн ашык мекендештер 4-5 саат семинарга катышып, кеткиси келбей мына китептерге кол койдуруп атышат. Сүйүнчү бериңиздер. Буюрса Кыргызстан жакшылык тарапка кетип атат. Анткени китеп окуп баштады, билимдин кадырын билип баштады, бала тарбиясы баарынан маанилүү экенин сезип баштады. Мен аябай сүйүндүм. Семинар бүткөнчө көздөрү жанып, семинар бүтсө да бирөөсү да кеткиси келбей жатышат. Мунун баары 30 жыл мурун, мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин мээнет кылып, ошо билим баалуу экендигин, тарбия баалуу экендигин сөзү менен эмес, 30 жылдык эксперименти менен, мектептеги күчүрмөн эмгеги менен ишке ашырып, далилдеп результатын көрсөткөн Гапыр агайыбыздын мээнетинин жыйынтыгы деп билем. Көп-көп агайга дуа кылыңыздар, жана могу китептерди окуп, балдарыңыздардын тарбиясында, билим алуусунда пайдаланыңыздар. Билим менен
тарбиялуу балдар менен Кыргызстанды буюрса өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошолу. Ал үчүн ар бирибиз өнүгүшүбүз керек. Өлкөнүн өнүгүшүнүн жолу ар бири өзүн өзү тарбияласа, өз алдынча билим алса, сыр ушул жерде жатат. Сиздерге ошону каалайм. Өтө чоң таасир алдык. Балдарга билим берүү, өзүн өзү тарбиялоо, ата-энелер мектеби, энелерге аябай чоң сабактарды алдык. Мен ойлойм, бардыгыбызга өтө пайдалуу болду деп. Өткөн иш-чара бизге аябай жакты. Биз деле ошо өзүбүздүн балдарыбызды туура тарбиялайлы, ошол проблема келип калган үчүн, кыстап калган үчүн келгенбиз. Көп суроолорубузга жооп таптык, бирок аябай, аз информация болуп калды биз үчүн башталышы. Биз ойлойбуз, дагы информация алабыз деп. Аракет кылып атабыз. Балдарды жакшы тарбиялап, жакшы чоңойткон. Китептерди алдым мынакей, өтө жакшы болду мен үчүн. Жүрөгүм эмеге толду. Илимге толду десем болот. Өтө жакшы сабактарды алдым. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү иш-чара аябай бийик деңгээлде өттү. Ушундай нерсени биз өзүбүз каалап, рухубузду азыктандырып атайын. Şu үй бүлөбүз менен келип аябай жакшы таасир алып кеттик. Буюрса мындай кийинип жүргөнүбүздүн себеби биз ар дайым ушундай иш-чараларды уюштурулганда ар дайым ушинтип кийинип, өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди ушундай жарнама катары эл көрсүн деген деңгээлде ушинтип кийинип жүрөбүз. Ар дайым ушинтип кийингенге да аракет кылабыз. Элдерди да үндөйбүз. Билимге сапар аттуу иш-чара аябай жогорку деңгээлде болду. Жана ошондой эле Гапыр Мадаминов агайыбыз тарбиялап өстүргөн, тарбиялаган шакирттеринен жана ошондой эле өзүнүн кызы бизге нагыз ачык айкын үлгү болуп берди, Гүлсара Мадаминова эжекебиз. Ошон үчүн эртеңки келечек үчүн, эртеңки муун үчүн, эртеңки балдарыбыз үчүн ар бир ата-энелерди, орто жаш үй бүлөлүү ата-энелерди сиздерди чакырабыз ушундай билим сапарына келиңиздер да. Бүгүнкү иш-чарадан алган менин эң жогорку баалуулугум баягы өзүн өзү тарбиялоо, коммуникация маданияты, балдарыбызга билим тарбияны берип койдук деп бүгүн ардагер аксакал болуп атсак, эми неберелерибизге деле беришибиз керек экен. Бул биз үчүн баягы баш казаныбыздын эң жогорку баалуулуктары деп эсептейм. Көптөгөн компаниялар бар, корпоративди колдойт, башка иш-чараларды колдойт, бирок билимди колдогон Зарит эжекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Эгер сизге кызыктуу болгон болсо, жана болбогон болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып, досторуңар менен, анча-мынча душмандар менен дагы бөлүшүп, анан комментарийге өз оюңарды жазып кеткиле.